Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз кышкыга бадыраңдарды туздайбыз. Эгер кызык болсо, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Бадыран туздоодо эң негизги талаптардын бири бул албетте тазалык. Ошондуктан баардык идиштерди, азыктарды таптаза кылып жууп алуу керек. Ал эми банкаларды жууганда бир гана сода колдонсок жетиштүү болот. Анткени атайын идиш жууган каражаттарда ар кандай химикаттар колдонулуп, чайкаганда баары бир калып калышы мүмкүн дагы, биздин жапкан бадырандарыбыз атып кетиши мүмкүн. Банкаларды таза жууп, таза чайкап алгандан кийин 10-15 мүнөттөн бууга жакшылап кайнатып алабыз. Албетте өлчөмүнө жараша, эгер 1 литрлик банка болсо, мен 10 мүнөткө коем, ал эми 2 литрлик банкаларды 15 мүнөткө коем. Жана ошондой эле эң негизги талаптардын бири бул бадыраңдардын жана башка азыктардын жаңы болуусу. Эгер өзүңүздүн бакчаңыздан үзүп алып жапсаңыз, анда эң сонун. Ал эми сатып алып жатсаңыз, анда кылдаттык менен жакшылап тандап алыңыз. Бадыраңдар сөзсүз түрдө жаңы болуш керек. Эч жери урулбаган, жумшарбаган, жакшы бадыраңдарды тандап алабыз. Бадыраңдарды жууганда бетиндеги каптап турган ак чаңдарды калтырбастан жакшылап жууйбуз. Анткени бул чаңдар бадырандын өзүнө керектүү, бадыранды коргоочу пайдалуу бактериялары. Бул бактериялардын бизге кереги жок. Ошондуктан таптаза кылып жууйбуз жана сөзсүз түрдө кыртылдаган үн чыгыш керек. Ал эми жууп бүткөндөн кийин агып жаткан сууга чайкасаңыз, анда мындан дагы жакшы болот. Ал эми бадыраңдарды сууга чылап коюу жөнүндө айта турган болсок, эгер бадыраңдарды 1-2 күн мурун үзүп алсаңыз же болбосо сатып алсаңыз, анда таза жууп алгандан кийин 3-4 саатка муздак сууга салып койсоңуз болот. Бирок андан ашык убакыт сууда кармабаш керек. Ал эми жаңы бадыраңдарды сууга салуунун кереги жок. Жөн гана таза жууп алабыз дагы. Учтарын кесип салсак, биздин туздуу суу бадыранга тегиз сиңип, тезирээк даяр болгонго жардам берет. Жана ошондой эле биздин бадырандарды жакшы сактоого жардам берген, даамдуу кылган бул жыттуу чөптөр, татымалдар. Аларды дагы таза жууш керек. Жана кайнаган суу менен жакшылап чайкап салсаңыз жакшы болот. Анткени бул чөптөрдө дагы өздөрүнө керектүү бактериялары бар. Ал бактерияларды жок кылыш керек. Колдонулуучу чөптөр жана татымалдар бул хрендин жалбырактары, ошондой эле тамырын дагы кошсоңуз болот. Карагаттын жалбырактары, алчанын жалбырактары, лавр жалбырагы, укроп гүлдөрү менен бирге тоголок кара мурч, сарымсак жана ачуу калемпир кошобуз. Мына ушундай жол менен баардык азыктарды даярдап алдык. Банкаларыбыз дагы даяр. Эми көрсөтүлгөн азыктарды ирети менен салып, бадыраңдарды тизип, андан кийин үстүнө кайнаган сууну куябыз. Ал эми кандай банкага канчадан азыктар салынгандыгы тууралуу видеонун алдына жазып коем, же болбосо комментарийге калтырып коем. Кирип көрүп алсаңыздар болот.
Бадыраңдарды салганда банканын түбүнө чоңурактарын, үстүнө майдарактарын салсак ыңгайлуу болот. Тыгыз кылып ичине көбүрөөк батырганга аракет кылабыз. Андан кийин үстүнө кайнаган сууну куябыз. Суу дагы албетте таза болуш керек. Мен бүгүн фильтрден өткөн таза сууну колдонуп жатам. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, хлор аралашкан сууну сөзсүз түрдө алдын ала алып, тундуруп коюп, андан кийин кайнатып алыш керек. Бардыгын куюп алгандан кийин капкактарын жаап, капкактары да сөзсүз түрдө кайнаган болуш керек. Андан кийин биринчи суусун жөн эле төгүп таштайбыз. Экинчи ирет таза сууну кайнатып, банкаларга куябыз дагы, капкагын жаап, дагы 10-15 мүнөт тыныктырып коебуз. Андан кийин бул сууну төкпөйбүз, казанга же болбосо сууну кайнаткан идишке куюп, кайнатып алабыз дагы. Үчүнчү жолу куйганга ушул сууну колдонобуз. Ал эми суу кайрадан кайнаганча биз татымалдарды кошуп алсак, бул тоголок кара мурч. Тоголок кара мурчту дагы мен кайнаган суу менен таза кылып жууп алдым. Ар бир банкага 5-6 даанадан салып чыгабыз. Бадыраңдар жакшы сакталыш үчүн 1-2 аспирин дарысынан кошуп койсок болот. Кумшекерди салабыз, тузду салабыз. Андан кийин 70% уксустан кошуп койсоңуз дагы болот. Кайнаган сууну куюп, капкактарды дагы бир жолу кайнатып алабыз дагы, дароо бетин жаап салабыз. Жапкандан кийин банкаларды көмкөрүп текшерип көрөбүз. Эгер суу тамчылап акпаса, демек жакшы жабылды. Андан кийин туздарын жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Бардык банкаларды көмкөрүп, бетин жылуулап жаап, 1 суткага коюп коебуз. Андан кийин салкын жерде сактай берсек болот. Достор, мына ушинтип биздин бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Эгер жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, бизге билдирип коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.